мынау көлдүк бир тугандарыма мен таң калып атам. Көлдү алар өзү жасап алганбы, же болбосо көл ошолорго гана тиешелүүбү же? Көл акыры бүткүл Кыргызстандын, кыргыз элинин бермети го. Кыргыз элиники го бул. Ушунчалык орой мамиле кылышат, жетимге мамиле кылгандай кылат да. Эми тамак ашыңды жейин деп, жатаканаңа жатайын десең, кирсең эле орой мамилени көрөсүң да. Болбойт, туугандар, мындай болсо туристтер келбейт, мындай бизге эч ким түтпөй калат го мындай болсо, Кыргызстанда ушул бир көлүбүз бар, ага барсаң да ушундай орой мамилени көрүп, ыйлагыдай болуп кайтып келесиң да. Бир нерсе мындай аларга теңелип бир нерсе кылайын деген болсоң, 20-30 келип туруп, сабап кетип калат да. Тоногону аз келгенсип сабап дагы кетет да. Мен дайыма көлгө барганда мына ушундай эле мамилени көрөм. Кече жакында дагы тааныштарым ушундай орой мамилени көрүп, жукумданып келип турду мындай жатканда. Ажообуз, мамлекетибизди өнүктүрөбүз, өнүгүш керек, туристтер келиш керек деп ушул нерсеге аракет кылып жүргөн болсо, биз бут тосотабыз. Казакстандан келатат, Өзбекстандан келатат. Кече Ошто да өзбек туугандарыбыз туристтер келген экен, ушунчалык орой мамиле кылып коюп туруп жакадачы. Мындай болсо бизге эч ким келбейт туугандар. Жакшыраак мамиле кылып үйрөнөлү, кулкун-өзүлүктү үйрөнөлү, жакшы сөздөрдү сүйлөп, жардам берип, акчанын аркасынан көп чуркап жүрө бербейлиги. Assalomu alaykum do'stlar, men advokat Yuriy Shirdar Abduqaparov. Hozir bizdagi bir Instagram bloger jana Munarbek Saparaliyev degan jaranimiz bor. O'shaning videosini ko'rib chiqdik, jana sizlarga bir ko'rsatdik. Bu videoda men как Qirg'izistonning jarani qatori, men как yurist qatori bu yerda negizi mening o'yimda разжигание межнациональной розни bo'yicha huquq qo'rg'ov organlari MVD GKMB обязательно tekshirib chiqish kerak. Ankeni buga, конечно, men baho bermayman. Men чыгарбайм. Бул жерде ошо лингвистический экспертиза деп дайындалып, ошонун жыйынтыгы менен жоопкерчилик болот деп айтат элем. Анткени постумда угуп көрдүк. Бул жерде постумда мынтип айтып атат. Көлдүк бир туугандарыбыз бул жерде обобщение болуп атат да. Баарын бириктиргенде айтып атат да. Анткени мыйзам боюнча мына 30 адам сабап кетет деп атат. Действительно, эгерде ошо факт менен көрсөтүш керек. 30 адам сабап кетет деп атат. Ошо ким сабап кеткен, например? Ошол боюнча сабап кеткен болсо, бир адамды мен 5 кол тең эмес дегендей, ошо сабап кеткен адамдардын үстүнөн РОУдага арыз жазыппы, же иш козголуп туруп, же ошо боюнча факт менен көрсөтүш керек. Аны өзбек туугандарды мынтиптир деп, ал боюнча да факт менен дагы негизи коюп бериш керек. Аны көлдүктөрдү ээлеп алдыңар, барыңар, мынтип алдыңар, тинтип алдыңар, бул негизи мыйзам боюнча туура келбейт да. Мына биз дагы айта кетебиз, бул жерде укуктук органдар обязательно, аз биз дагы МВДны да, ГКМБД да отметка кыла кетебиз, бул боюнча укуктук баа бериш керек деп айтат элем.